Ошол маршрутка мына 1 сааттан бери күтүп атам. Жок. Эми мына кыйын маалда каттап эле турса болмок. Бир аз чыдап анан кийин кичине стабилдешип алгандан кийин анан 15 сомго жол кирени көтөрүш керек деген ультиматум коюп атышат да. Сиз буга көз карашыңыз? ошону угуп атабыз. Биз да интернеттен көрүп атабыз неме кылып. Бирок шофёрлорго деле кыйын чынында. Бирок азыр карапайым эле же жумуштан жок, же башкадан жок. Жумушка бара албай кыйналып атабыз. Азыр биз деле азыр алар деле туура түшүнүп кичине каттап турса болмок алар деле. Но алар да түшүнүп турам. Но карапайым эл да түшүнүп койсо. Азыр сиз канчанчы маршрутка катышкы келеңиз? 106-ны күтүп атам, 6-нчы автобус атам, жакындашып кетишим керек. Мен өзү 12-чи микрорайондон келип атам. Анан аякта 1 саат турдум, жерде 1 саат турам. Үйгө жеткенче билбейм кача. Ооба, сезилип жатат. Мен уже турганыма 1,5 саат болду. 1,5 сааттан бери мен келчү маршруткам жок. 15 сомго көтөрүлүшүнө макул? Жок, макул эмесми? Мен мисалы бүгүнкү күндө 4 балам бар. 4 балам менен мен шаарда турам. 4 балам үчүн мен пособие албаймын. Мен пособие аламын деп барган учурда менде айылда тамым бар экен деген, анан бир машинам бар экен деген. Бүгүнкү күндө ал машина да жок, там да жок бизде. Ошон үчүн бизге пособие чыкпай калган. Мен пособие албасам мамлекеттен 1 сом жардам. Мен кантип маршруткага 15 сом бере алам балдарыма? 4 балам тең ушул мектепке барат. 4 балам тең маршрутка менен каттайт. Мен 15 сомдон берип 4-өөнү жөнөтө албайм, жибере албайм. Мен каршымын. Эгерде мамлекеттик жумушта иштеген адамдардын айлыктарын көтөрө турган болсо, ошого деңгээлге 15 сомдон төлөй турган кылып, мен макулмун анда. Биз таксовать байкап атпайбыз, кишилердин баары үйүлүп турат бул жактачы. Мен лично оюм мындай 9га чейин 12 сом кылып, анан 9дан кийин же 10дон кийин 15 сом кылса тура эле болот го дейм. Ошол талапка макул. Ошо макул. Азыр неге дегенде бензин кымбаттап атат, запчасть, бардык продуктылар бардыгы эле кымбаттап атпайбы? Без, как граждане этих маршрутов, которые пользуются этим маршрутом, не согласны, честно. Потому что у нас зарплата так, на таком же уровне остается, а платить за 15 сом за такие же условия мы не согласны. Вот. Мое мнение лично. Сиз азыр канча убакыттан бери транспорт күтүп жатасыз? Уже как полчаса. Полчаса. Да.